Бул жерде өзүңүз көргөндөй очистной сооружение колдонобуз. Ошо сууну 95%га тазалайт. Бүт автоматизациясы болгон, биякта баары көрүнүп турат. Эмнеси кандай иштеп атканы. Муну жана приложение аркылуу да көрсө болот. Мунун приложениясы бар өзүнүн. Каякта ошибка бирдеке туура эмес иштеп атса, баары тез арада билинип калат да. Анан бул суу барып алмабакка анан жанагындай капельный орошение аркылуу ошо карликовый жана алмаларды тиккенбиз бул жака. Ошол аркылуу суу экинчи жолу колдонулат. Аларча капчыгайына чукул жайгашкан Олив отель булак суунун башында турат. Мейманкананын ээлери биринчи кезекте өз ишмердүүлүгүнүн айылына чөйрөгөнгө тийгизген таасирин жоюу үчүн тазалоочу түзүлүштү орнотушкан. Биз суунун башында турабыз. Ошо суу Күмүш булактын жанында турганга байланыштуу бул жакта жергиликтүү калк суунун баарын ушул жактан алат. Ошон үчүн биз ушундай жоопкерчиликтүү карап сууну кандай алсак жаратылышын ошондой калыпта кайра берип атабыз да. Ошон үчүн бул эң маанилүү, бүт ишкерлер ушундай принциптерди карманыш керек. Ысык көлдүн жээгиндеги тигил же бул пансионат санитардык экологиялык нормаларга кайдыгер мамиле жасап, канализацияны бүтүндөй сууга куюп жүргөнүн көп эле угабыз. Бул биздин таза сууга болгон укугубузду бузат деп ойлондуңуз беле? Бизнес ишмердүүлүктүн жүрүшүндө адам укуктарынын бузулуу тобокелдиктери пайда болушу мүмкүн. Бир гана компаниянын кызматкерлеринин эмес, кардарларынын жана жергиликтүү коомчулуктун дагы укуктары бузулушу мүмкүн. Платформ Амбалаш адам укуктары боюнча саясатты кабыл алып жана аны жарыялаган саналуу кыргызстандык компаниялардын бири. На рабочих местах мы исключаем любые виды. Жумуш ордунда биз дискриминациянын ар кандай түрүн жокко чыгарабыз. Бизде кайтарым байланыш системасы бар. Биздин кызматкерлер өз каалоолорун, комментарийлерин, же болбосо кандайдыр бир сунуштарын анонимдүү түрдө калтыра алышат. Биздин иш аракетибиздин айылына чөйрөгө жана керектөөчүлөргө тийгизе турган зыянын аныктоо үчүн жакында экологиялык аудиттен өттүк. Эл аралык аудиторлор келип биздин ишмердүүлүктүн, продукциянын экологияга тийгизген таасирин карап чыгып, анын жыйынтыгында биз оң баа алдык. И мы получили положительную оценку. Адам укуктарын сактоо менен жоопкерчиликтүү бизнес жүргүзүү бул үзгүлтүксүз процесс. Компаниялар адам укуктарынын потенциалдуу таасирине баа берүү, аларды бузууну болтурбоо жана потенциалдуу же реалдуу таасирлерди чечүүнү такай көзөмөлдөп турууга жоопкерчиликтүү. Эгерде компания зыян келтиргени аныкталса, анда ал калууна келтирүү процесстерине катышышы керек. Компаниялар адам укуктарын коргоодо өз ишмердүүлүгүнө гана жооптуу болбостон, өз жеткирүүчүлөрүн дагы текшериши керек. Компаниялар жеткирүү чынжырында адам укуктарынын бузулушуна мониторинг жүргүзүү, алдын алуу жана азайтуу үчүн механизмди киргизиши зарыл. У нашей компании есть ряд требований. Биз ошондой эле өндүрүштө адам укуктарынын бузулушуна жол берилген жокпу деп жеткирүүчүлөрүбүздү дагы текшеребиз. Эгер алар эмгек процессинде адам укуктарынын бузулушуна жол берген болсо, аны жокко чыгармайын бизге өнөктөш боло албайт. Өз кезегинде бизди болсо биздин буйртмачылар текшерет. Биз жыл сайын эл аралык өнөктөштөр тарабынан текшерүүдөн өтүп турабыз. Компании, которые являются нашими партнерами. Бизнестин адам укуктарын сактоосу милдеттүү мүнөзгө өтүүдө. Муну рынок өзү талап кылууда. Жана кеп бир гана чоң компаниялар жөнүндө эмес. Бизнес кандай көлөмдө болбосун, кайсыл жерде иштебесин, чоң шаар же аймак болобу, өз ишмердүүлүгүндө адам укуктарын сактоого милдеттүү. Приняли политику внутри компании. Биз кызматкерлердин, кардарлардын жана коомчулуктун баардык укуктарын сактоо саясаты кабыл алганбыз. Бул аракеттердин арты менен биз эл аралык компаниялардын өнөктөшү болуп, экспортко чыга алдык. Башкача айтканда, бул бизге көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү берет. С партнерами международных компаний. Коомдун адам укуктарын урматтоого карата талабы дагы негизги фактор болуп саналат. 10 жылдан ашык убакыт ири соода түйүндөрү өзбек пахтасынан баш тартып келген. Буга анын түшү менен жыйноодо Өзбекстанда балдарды мажбурлап иштеткен фактор себеп болгон. 2022 жылдын март айында эл аралык эмгек уюму бул өлкөдө балдарды мажбурлоо иштетүү жоюлганын жарыялагандан кийин гана бойкот токтогон. Андыктан айлана чөйрөгө жоопкерчиликтүү мамиле кылган компанияларды тандап, ошолордун кызматынан алууга аракет кылышат. Ал эми бул жерде сөз бир гана экология жөнүндө эмес, адам укуктарынын сакталышы жөнүндө дагы болуп жатат. Көп азыр эл аралык туристтер ошол канчалык туруктуу ошол жатакана болобу, мейманкана болобу, канчалык ушул принциптерди колдонгон, эко
экология жагынан канчалык жоопкерчиликтүү мамиле кылат, ошол жагын карайт да. Ошол жагын карап, ошого жараша мисалы чечимин кабыл алат, ошол жакка барат. Дүйнө жүзүндө бизнести жоопкерчиликтүү жүргүзүүгө чакырык барган сайын күчөп барат. Адам укуктарын сыйлоо бул туруктуу өнүгүү баалуулуктарына жана Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу өнүгүү максаттарына жетүүгө негизделген бизнес моделдердин негизги элементи.